Урматтуу Бактияр Жеңишбекович, азыркы биздин төрайым айткандай, ушул бийик тоолуу аймактардагы маселе өтө мындай татаалдашып кетти да. Мисалы бул жалпы эле мамлекет боюнча чоң көйгөй. Мен бир эле мисалды айтсам, туура 1 жыл болду. 1 жылдан бери сиздерге кат жаздым, канчалаган сунуштарды бердим, сиздердин үнүңүздөрдү уктум, бирок жыйынтык жок болуп атат да. Кара Суу районунун Кашкар кыштак айыл өкмөтүндөгү Алгабас деген айыл боюнча эле бир мисал айтайын сизге. Өзүңүздөргө маалым. Ал 2017 жылга чейин эски система менен алып келишкен. Тоолуу высокогорьеда турган. Бир болгону бир аты өзгөргөн, бир тамгасы өзгөргөн. Ошол нерсени сиздер мына комиссия түздүңүздөрбү, кандай кылдыңыздар? 1 жылдан бери бир жыйынтык чыгара албай койдуңуздар да. Ошого мен айтайын дегеним, эми боло турган болсо болот деп, болбосо болбойт деп, эми аны текшерип туруп ашып барса 1 айдын ичинде чечим кабыл алып койсо болот да. Ал жердеги эми жашоо шарты оор болсо, канчалаган биздин пенсионерлер, ал жердеги жашоочулар кыйналып үмүт кылып отурат да сиздерденчи. Өз элди мындай үмүткөр кылган жаман да. Андан көрө жок, сиздердики действительно болбойт экен, биздин положенияга туура келбейт деген чечим чыгарып берсеңиздер, анда ошол боюнча башка жумушун кылмак. Эми бүгүн болуп калабы, кийинки айда болуп калабы деп ар айдын биринде күтүшөт. Саргайып. Аны ошого бир кандай чечим кылсак болот? Мен бир эле пример айтып атам. Республика боюнча ушундай. Канча айыл бар ушундай талаштуу? Урматтуу Алишер Абибуллаевич, туура айтасыз. Бул маселе жылдан жылга келет. Ошондуктан азыркы учурда ошол министрлер кабинетинин алдында Эдил Жолдубаевичтин башкаруусу менен ушу бир комиссия ачылды. Мен ошол комиссиянын мүчөсүмүн. Бул боюнча билесиздер, депутаттар да киришти ошол жерге. Анан тапшырмалар берилди. 2 айдын ичинде ошонун баарын карап чыгып, аякта өзүбүз өтө көп айылдар. Ар кайсы районда ошондой айылдар бар да. Кээ бир жерде балким өйдөрөөк болсо да ал кирбей калган тизмеге, ылдыйраагы кирип калган. Айылы өзгөрүп кеткен, жарымы кирип, андай аябай көп. Ошондуктан ушунун баарын инвентаризация кылып, тиешелүү картографияга, ошол эле Минздравга кандай чындап эле ошолор алып келеби, баягы зыянчылык деп, ошонун баарын комиссия ошону иштеп чыгат. Ошо 2 айдын ичинде Кудай буйруса иштеп туруп анан сизге алып келебиз дейбиз. Ошо депутаттар дагы 5 депутат ошол жака кирген ошол комиссияга. Гүлнура Муратовна, жакшы көйгөй, жакшы сунуш. Бирок айтылганына уже 2 айга жакындап калды да. Ошо так айта аласызбы? Мына күнкүгө ушуну акыркы вариантын алып келебиз деп. 2 айдын башталыш датасы кайсы күн болду? Маалыматыңыз барбы? Урматтуу Алишер Абибуллаевич, бул жерде жалгыз гана соцфонд бул жерде аткаруучу. Бизге тизмекти өкмөт бекитип туруп, анан жогорку кеңешке силердин макулдугуңар менен берет. Биз ошол тизмекке жараша иш алып барабыз да. Негизгиси бул жерде социалдык өнүктүрүү министрлиги болуп келатат, баягы профильный министерство. Булар ошол бүт координация ишти ушулар алып барып атат. Биз жактан биз баягы болгону тизмелерибизди да тактап берип атабыз да. Туура, мен сизди түшүндүм. Сиз өзүңүз сөзүңүздө айтып атпайсызбы? 2 айлык мөөнөт коюлду деп. Эдил Жолдубаевич баштаган. Ошол качан башталды, кайсыл процесске келди? Маалыматыңыздар барбы? Чындап эле сиз мүчө болгон болсоңуз ошол жерде. Биз баягы чакырыштар атканбыз, Алишер Абибуллаевич, биз анда сизге жазуу түрүндө ушуну так социалдык өнүктүрүү министрлигинен алып туруп берип коелу, ким кирет, кандай кирет. Көрдүңүзбү? Мисалы сиз өзүңүз мүчө болуп туруп кайдыгерсиз. 2 эле болду, 2 эле чакырылыш, 2 эле андай чакырылыш болду, жыйын болду, 2 жыйын. Макул, мен ошону айтып атам, болуптур. Марттын башынан башталса майдын февралда болду. Февралда болсо, марттын жакын аягына болуп атат. Апрелдин 1-ине жыйынтык чыгарышыңыздар керекпи? Кандай, канча отурум болбосун? Же дагы узартасыздарбы жетишпей калып? Бир конкреттүү эл күтүп турат да жалпы сиздердин комиссияны. Жылдап күткөн жарандар ушул 2 айды күтүп атат. Ошо 2 айдын канчасы өттү? 2 жолу отурум болуптур. Эми ошо 2 айдын ичинде жетишесиздерби? Эмне түрткү болуп атат? Алишер Абибуллаевич, бул жерде картография бүт баарын чыгарып бериш керек. Кайсыл деңгээлден өйдө турат, ылдый турат деп анын баарын. Андан тышкары дагы саламаттык сактоо министрлигине тапшырма берилди. Кандай эмелер, зыяндыктар келет, ошонун баарын алып чыккыла деп туруп. Анан ошонун негизинде анан кийин иш алып барылат деп Эдил Жолдубаевич ушундай тапшырма берилди. Бирок профилдик министрлик дагы бир ирет айтам, социалдык өнүктүрүү министрлиги булар мындай тагыраак маалымат, булар баардыгын жыйнап бере алышат. Эгерде баягы туура көрсөңүздөр, ошолорго тапшырма берсеңиздер, баягы толук маалымат бере алат го дейм. Рахмат. Ошого кат түрүндө кыска аралыкта берип коюңузчу анда, ошол